Ат кыргыздын канаты, ат сыйлаган жөө баспайт деп элибизде бекеринен айтпаса керек. Аны Иркутскидеги отурукташкан боордошторубуз так тастыктайт. Алар бир гана көкбөрү оюнун уюштуруп, улак тартуу менен чектелбестен үйүр жылкы багып, Орусиянын бул аймактарынан айыл чарбасы менен алектенип келишет. Алардын арасында Таттуубек Абдылдаев да бар. Ал Каракулжа районунун 1-май айылынан. Өзү 3 ул 2 кыздын бактылуу атасы. Кенедейинен малга жакын чоңоюп, Иркутск облусуна келгенден бери бир гана мал чарбасы менен иш алып барып келет. Мына биринчи ошо жылкыны ала турган болгондо Якутияда жүрүп, мына Бурулбе Белениге чыккан. Белениге чыгып, жаңы тууган эле да, кичинекей колунда менен. Анан ошол жакта жүрүп, кардал болуп. Экөөбүз келише албай койдук. Анан келсек, мына алып жакта балдарга алдырып коеюн десем, болбоду, жүрдүк. Анан ошодон 3 ай убакыт өттү. 3 ай убакыт өткөндөн келип карасам дагы эле жүрүптүр. Ошондон анан ошону сүйлөшүп, неме кылып, дагы звонить этип сүйлөшсөм, анан ушу биринчи алган бий ушулда. Эң главный ушулда башталган. Анан ушул светти өзүм да жакшы көрөм. Көк неме. Ак жолтой болуптур да. Ошондой болду да. Өзүм жаш эле да, жаш бейли. Ошодан алып калып, ошодан кийин мага жылкы улаш оңой болду да. Мунун аркасы жеңил болду, эмне болду. Ушудан кийин эле одан будан болуп туруп, өзүм да алды сатыш кылат эле, нар жак бер жактан неме кылып эле. Жылкыларым көбөйтүп алдым сразу. Жылкы жана башка жандыктарды багып, жан бакпай, биздин каарман бээ байлап, сүтүн саап, кымыз жасайт. Албетте, бул чындыгында көпчүлүктү таң калтырып, ар кандай суроолорду жаратышы да мүмкүн. Бирок Таттуубектин айтымында бул ишти ал бекеринен баштаган эмес. Себеби Орусияда сапаттуу кымыз табыш кыйыныраак. Ал эми бээни багыштын жеңил оору Кыргызстандыкындай эле. Ак эмгектенсең, акыбети сөзсүз кайтат. Ошо жаз күз кыйналабыз. Жайдын күнү мына жерде азыр мен кечке эртең менен саат 5те чыгарам кулундар менен. Кулундар менен чыгарып анан 8ге чейин оттошот, кулундарды оттойт да. 8ден кийин алып келип байлайм да, анан 6дан кийин кайта саап туруп да кой берип берем. Кечке караң киргич оттойт, караң киргенде да камайм. Эң главный ошончо берден өзүм жылбай элек болгоным ошо. Өзүң карабасаң баары бир. Кымызды деле кылганда өзүң кылбасаң бирөөгө кылдырган болбойт. Себептен мен бирөөгө кылдырганды көргөмүн. Эптеп өтүп атат, кымызды айтып коюш оңой. Адам дегендей да. Адамдын эле ар түрү бар го. Мамилеси андай, мындай ошо буга да кымызга да ошондой мамиле кылыш керек да. Туура айтасыз. Мисалы мен кээде баягы берде ыштап даярдап алам, берде күмбүркө болот. Көбүнчө баягы күмбүркөлгөндө ышташ кыйын, терилеп тура берет. Анан мен 5-6 немен бар ошо ыштай турган. Мындай күн ачык болгондо баарын ыштап даяр кылып алам дагы, кээде ошолор да түгөнүп калат. Баягы иши жок болуп калганда кымыздарды сатка чыгарбай коем. Себептен анда бир чыгарып берсем, олар айныптыр дейт да эл. Айчып жүргөндөр. Аны топтоп коем да, кайта баары даяр болгондо баарын аралаштырып туруп кайта бир партия алып чыгарам, ошо бирдей болуп кетсин деп. Негизи Кыргызстандан кымыз ушинтип бээ байлап саткан, жасаган жеңилби же биякта жеңилби? Мына жерде жеңилди. Себеби? Бул жерде жайлоого баяка барып көчөм дебейсиң, бияка барып көчөм дебейсиң. Бул жерде только бир ордуңда. Кирди чыкты да. Кыргызстанда болсо жайлоого көчүп барышың керек, жайлоодон сатыш үчүн айылга жүктөп келишиң керек. Кыргызстандан 3800 чакырым алыс жашаса да, сарай салып, мал кармап, таза кымыз жасап, мекендештерди кубандырып жатканын көрүп, терең ыраазы болосуң. Ишиңизге ийгилик демекчибиз. Мурат Жолукеев, Күмүшбек Куттубеков, Орусия, Иркутск облусу.